Коомдун аярлуу катмарын колдоо ар бир жарандын парызы. Өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүү жана шарт түзүү алда канча жакшырган. Социалдык өнүгүү орун алып, жөлөк пул, медициналык жардам үзгүлтүксүз берилүүдө. Коомчулук, өзгөчө ыктыярчылар майыптуулугу бар жарандарга жардам колун сунууга ишенимдүү көпүрө. Бүгүн Ош шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз 6 үй бүлөгө атайын арабалар тапшырылды. Кайрымдуулук фондунун демилгеси менен калаадагы социалдык башкармалыкта көп жылдан бери арабага кезекке тургандарга берилди. Ыктыярчылар мүмкүнчүлүгү бар жарандарга атайын сый тамак уюштуруп, кайрымдуулук иштеринин сообун айтып берди. Аталган фонд өлкө аймагында кайрымдуулук иштерин жасоодо алгылыктуу аракеттенип келет. Создашта дагы атайын арыз менен жазгандар бар экен. Бизге колеска керек, аябай кыйналдык деген муктаж үй бүлөлөр. Ошолорду жалпысынан чакырып, аз ушул жерде кичине болсо дагы ошол группадагы ага эжелерибиз карап аткан эжелерибиз, акелерибиз бар экен. Бир аз болсо да ошолорго жакшы маанай тартуулоо максатында кичине чай пита уюштурдук. Буюрса ушул жерде бир 6 үй бүлөгө буюрса ушул жерде азыр 6 үй бүлөгө аябай керек болуп аткан колескаларды берген турабыз. Негизинен демөөрчүлөр болгон бул Ош шаарыбыздагы берешен, жомарт, эл жер үчүн күйгөн ага эжелерибиз болуп турат. Бишкек шаардык кеңешинин Борбор кала